Саламатсыздарбы, биздин телекөрүүчүлөр. Сиздер менен Эки дарыгер программасы. Бүгүнкү биздин коногубуз балдар дарыгери, аллерголог Гүлмира Ташалиевна. Саламатсыздарбы, рахмат биздин эфирибизге убакыт таап келиптирсиз. Өзүңүздү бир аз тааныштырып өтсөңүз. Мен балдар дарыгери, негизги ошону менен бирдикте мен аллерголог. Себеби эне жана баланын ден соолугун коргоо улуттук борборунда көп жыл аллергология бөлүмүндө иштеп жүргөм. Андан сырткары азырда мындай консультация берем балдарга аллергия оорусу боюнча. Менин диссертациям дагы ошо балдардын аллергия оорусу боюнча болгон. Ошо иштеген жерим. Мен өзүм жогорку медицина окуу жайында педиатрия кафедрасынын доценти болуп иштейм азыркы күндө. Рахмат жооңузга. Мына аллергия деп азыр аябай көбөйүп кетти окшойт да. Специалистти дагы издеп атканда таппайбыз. Анан кийин азыр жаш балдарда канчалык деңгээлде мындай көбөйдү десем да, кайсы жаштан баштап көбөйүп калды? Салыштырмалуу сиздин тажрыйбаңыз көп да эми. Эми мындай илимий жактан же статистикага кайрылсак, негизи эле аллергия оорусу өлкө канчалык өнүксө, ошончолук аллергия оорусу дагы жогору болот. Себеби азыр мындай караганда Европа, өнүккөн мамлекеттерде аллергия оорусу абдан көп. Биздики дагы ошондой болуп келатат да. Ошону менен бирге азыркы күндө балдарда да аллергия оорулары көп болуп атат. Буга көп себеби бар да. Биринчиден бул аллергияны аныкташ абдан оор. Себептери көп да. Бул биринчи экология. Биз кандай аба менен дем алып атабыз. Азыр мурдага караганда азыркы абаны салыштырып болбойт. Эми себеби азыр эми мурдагыдай заводдор иштебесе дагы акырынан иштеп, бирок ошону менен бирге мына транспорт көбөйүп калды. Транспорттон чыккан газдар деп коелу, жана башка цехтер, түтүндөр, чаң, ушулардын баары мындай абаны бузат да. Жадагасы Бишкекте айтты го, абасы эң кир, дүйнөдөгү эң кир абасы экен деп, кайсы бир жыл смог деп дагы. Ошолордун баары биздин организмге киргенден кийин ал деген мындай чоочун зат болуп атпайбы? Ошондуктан биз ага каршы иштеп чыгабыз да, антитела иштеп чыкканда ошого каршы оорунун белгилери пайда болуп калат. Аллергия оорулары, бул дем алуу ооруларынан болушу мүмкүн. Андан сырткары биздин тамактануубуз. Мурда тамактануубуз биздики салыштырмалуу таза болгон да. Аба таза, жана жаныбарлар жайлоолордо отуп, азыркы күндө жана сарайда деле семиртип эметип атпайбы? Ошол кошумча ардеме берип, химиялык заттар мурда андай жок эле да, чөптөн сырткары да көп нерселерди алып атышат. Эми биз бул дагы өнүккөн жак болуп атпайбы? Соода тармагы, рыночный экономика деген сыяктуу. Анан ошондуктан биздин тамак ашыбыз дагы азыр башка болуп атат да, себеби тез даярдалуучу тамактарды көп колдонуп атабыз. Даам өзгөртүүчү заттарды көп, мына кетчуп деген, майонез, илгери андайлар жок эле да, азыр ошондойлор көп болуп атат. Фаст фуд деп коет, тез даярдалуучу. Эттин, тамактын өзүн даярдоо технологиясынан дагы, кошулмаларынан дагы биз мурда билбеген тамактар азыр бар. Конфет, таттуулар, анан жанагындай түрдө газированный напиток, суусундуктардын түрлөрү, ошолордун баары организмге киргенден кийин ал дагы биздин организмди аллергизирует этип атат. Андан сырткары жашоо процесси өзүчү.
азыркы жашоону алганда күндө түрдүү информация биринин артынан бири социалдык эме тармактарга киребиз. Бардык информация бизде калат дагы, биздин иммундук системага таасир этет дагы. Ал дагы түрткү берет ошо аллергия оорусунун күчөшүнө. Анан сырткары физикалык жактан дагы биз кыймыл аракет азайып атат. Көбүнчө компьютерде отурабыз, планшеттерде отурабыз, же болбосо жана телефондорду кечке карап отурабыз. Ошолордун могу нурлары, электромагнитный поля деп коет да, ошол планшет, компьютерлардан чыккан, же болбосо соткадан чыккан нурлар физикалык жактан ал жана үйдө, ар бир үйдө чаң бар, өзүчө чаң курамы, ошол үйдө эмнелер бар, ошолордон турат да. Үйдөгү чаңга дагы аллергия болушу мүмкүн. Бирок ал чаңдар жатат. Моундай экрандар баары күйүп эметип атканда ал чаңдар турат, физикалык жактан электризуется деп коет. Ошол киши карап атканда биринчи ал көзү менен, анан дем алуу органдары ошол жерде караганда, ошол жерде учкан чаңдардын курамы ар түрдүү көп болот дагы. Ал дагы аллергия түрткү берет. Ошол да жана көзү кургап, мындай тыркычышып, же болбосо чүчкүрүп, кызарып да. Эми бул бир эле кечке карап тургандан да болот. Ошону менен бирге ошол чаң менен тыгыз байланышта да. Кээ бирлери мурдунан суу куюлуп, ошону чүчкүрүп, кээ бир органдар билет болуш керек, аллергиясы барлар көп отурганда ошондой белгилери болуп калышы мүмкүн да аллергиянын. Эми мындай бир эле себебин айтуу кыйын да бул жерде. Анан сырткары контактный дерматит деп коебуз. Контактный дерматит бул азыр биз эмнени кийип жүрөбүз? Биздин кийимибиздин курамынан азыр латекс көп болуп атат, синтетикалык Кытайдын Кытайда деле сапаты жакшылар деле бар да. Негизи ошол курамынан болот да, кийимденчи. Анан сырткары биз кандай гана каражаттарды колдонбойбуз үй тиричилигиндечи. Мурда жок нерселер, жытты алмаштыруу, пластикалык же болбосо азыр бул жерде деле канча синтетикалык нерселер турат. Ушулар дагы сапаттуу болбосо, ошол химиялык заттарды бөлүп чыкса, ал дем алуу органдарында жабыркатышы мүмкүн да. Анан териге кремдерди, кандай гана кремдер жок, ошол дагы химиялык заттардан турган нерселер, тери контактный дерматиттер, памперстерге дагы көп химиялык заттар, көп нерселерден жасалат да. Ошо памперсный, контактный дерматит жана памперс турган жерлери кызарып, аба өтпөй, бул дагы ошондон болушу мүмкүн. Биздин турмуш тиричилигибизде идиш жуучу суюктуктар, порошок, эмне кошулмалар, бардык химия тазалоочу да, бардык. Ушул айлана чөйрөдө эмне болуп атат, ошонун баары таасир этет. Эмне үчүн цивилизация көйгөн сайын, мындай шарт жакшы болгон сайын бизде оору көбөйөт. Шарт жакшы болгон сайын биз жана табигый нерселерден кетип, жеңил нерселерге өтүп калып атпайбызбы? Анан ошолор дагы таасир этет да. Анан сырткары биз статистика көрсөттү да, шаарда чоңдордо жана балдарда аллергия көбүрөөк айылга караганда депчи. Себеби шаарда жана айлана чөйрөдөгү микробтор менен байланышы айылдагыдай болбойт да. Себеби айылда бала каралбай калат, айтат го, мындай бул деген кээде айтат да шаардыктар. Айылга барсаң жана бала суу кечип жүрөт, кышында жеңил эле кийинип чуркап жүрөт деп. Анан оорубайт. Анан оорубайт. Бул жерде башын эметип, кийинтип, баарын жууп, тазалап берсең деле бала ооруй берет деп. Себеби ошо бала ошол микробтор менен эрте мындай таанышпай калат да. Мен бул жерде бардык балдарды эле мындай карабай деген эмес, мен мындай дагы бир себебин айтып атам да, эмне үчүн деп. Негизи мен деле ошондой балдарымды аны алба, муну алба деп эметем да. Бирок
анан сырткары шаар менен айылдагы абаны тамактанууну салыштырганда айырмасы чоң да. Шаардагы жанагындай тез даярдалуучу тамактар айылда жок мисалы. Жана фаст фуд, гамбургер, бирдемелерди шаардыктар жакшы билет. Шаардын балдары төрөлө элек жатып эле жанагындай чипсы тиги бу дейт. Айылдагылар кичине азыраак, айылда да азыр билип калыптыр. Бирок ага салыштырмалуу азыраак да айылдагылар кичине табигый тамактануусу бар, таза абада деген сыяктуу ал дагы иммундук системага таасир этет. Мен жалпысынан айтып атам да. Андан сырткары бул айлана чөйрөдөгү себептерден сырткары аллергия оорусу бул тукум кууган оору болуп эсептелет. 60-70% бул ошол ата-энесинде же бир кандайдыр бир муундарында болсо аллергия, анда ошол балдарда да болушу мүмкүн. Мисалы, ата-энесинде хронический бронхит деп коет көбүнчөчү, мүмкүн ал астмадыр. Азыр астматический бронхит деп мурда айтчубуз да, азыр андай жок. Эгер ошондой астма сыяктуу приступ болуп эмесе, биз азыр астма дейбиз. Ошол астмасы бар чоң эне, чоң атадан төрөлгөн бала мисалы да, ал балада тери оорусу болушу мүмкүн. Аллергиялык. Не обязательно, ой, менде астма, бирок менин баламда экзема деген сыяктуу ар түрдүү аллергиянын оорулары бар да. Жашына жараша дагы ошол оору бири-бирине өтөт. Мисалы, жаңы төрөлгөн балада эгер энесинде же кайсыл бир муунда аллергия болуп, энесинин тамактануусунан да болот да. Себеби энесинин сүтү ошо апасы эмне тамак жеп атат, ошонун курамына байланыштуу болот да. Эгер энеси бир өңчөй таттууну көп жесе деп, мисалы да, карабай эле жаңгак аллерген, жүзүм аллерген мисалы, коон аллерген азыркы күндө, киви аллерген болуп эсептелет. Жаңгактын бүт түрлөрү аллерген өзүчө, балык дагы. Эгер ошол тамактарга өзүндө аллергия болуп, ошону көп жесе, эмчек эме аткан балада. Эгер азыраак жесе эчтеке болбойт, а бирок күнүмдүк мындай көбүрөөк жеп койсо, анда баланын бетине кызыл чыгып, мындай биринчи кызыл бүдүр сыяктуу ташып, анан кычышып, анан суу чыгып. Диатез деп коет. Да, диатез, ошондо айтат, диатез болду депчи. Биринчи ошол тери диатез болот, аллергия. Ал көп балдарда ал өтүп кетет өзүчө. Ал диатездин себеби бир эле тукум куугандан эмес, ал диатездин себеби ошол жана ичегилердин көп өнүгөлегиги да болот да. Себеби кээде ал өзү 6-7 айга жакын өтүп кетиши мүмкүн. Где-то 3-4 айында пайда болот да, анан өзү эле өтүп кетти деп калат да. Себеби жанагы ичеги өз калыбына келди болуп калат. Анан кийин ошол эле бала же болбосо башка балада диатези жок өскөн сайын, мисалы 1 жаштан кийин, эгер ошол балага керекпи, керек эмеспи, азыр мындай ичара бири-бирине жазып атпайбы, балага витамин бериш керек сөзсүз, же болбосо кичине эле ооруп калса антибиотиктерди бериш керек, кайсыл бир дарыларды өздөрү эле көп бере баштаса, 1 жаштан кийин уже лекарственный аллергия деп коебуз. Себеби жанагы эненин сүтүнүн пайдалуулугу жана иммуноглобулины, антитела деп атпайбыз, ошол иммуноглобулиндер эненин сүтүндө 6 айга чейин ал оорудан коргой алат. Ошондуктан балдар 6 айга чейин көп оорубайт, жалаң эле эненин сүтүнөн. Бул жерде да айтып коюш керек, эненин сүтүнүн маанилүүлүгүн балагачы. Себеби ошол иммуноглобулин дагы белгилеп коелу. Себеби ошол иммуноглобулиндер баланы оорудан сактап калат да. Анан 6 айдан кийин уже азая баштайт да. Себеби ал жерде уже жана кошумча тамак ушундай жакшы каралса дагы ал иммундук системасы жакшы болот. А эгер мындай негизи эненин сүтү жабдый албай калат, ошондон баштап анан балада кээде жана грипп сыяктуу вирустук инфекциялар болуп калат да. Анан ошол учурда керекпи, керек эмеспи антибиотик, витаминдер, ар түрдүү сироп, бирдемелерди бере баштаса, анда лекарственный аллергия болот. Мындай этапность айтып атам да. Анан кийин 2 жаштан кийин 3 жашка жакын уже мурду бүтүп сезонный боло баштайт.
сезоны чөпкө болот. Жазда башталат. Жанагы чөп гүлдөгөн мезгилде башталат дагы, мурду бүтүп, чүчкүрүп, кээде жана майда чаңдар бронхторуна кетип калса, кээде жөтөлүп калат. Ошол 2-3 жашка жакын пайда болот. Анан кийин чаңдарга болуп калышы мүмкүн. Чаңдарга үйдөгү чаңга болот. Үйдөгү чаң бул көбүнчө мышыктан чыккан белокторго болот да, бир жүндөрүн таштап. Эң аллерген бул мышык. Эмне үчүн? Себеби мышык өзү таза негизичи. Мышыкты карап турсаңар, эртең менен ал жуунат. Монтип жалап, анан мынтип терисин жалайт да, жанагы шилекейинде белок бар. Анан жалана берген сайын колдорунда, буттарында, анан жүндөрүндө ошол шилекей калат да, шилекей кургаганда белок жерге түшөт. Анан бала ойнойт жерде, жөрмөлөйт, же болсо басып жүрөбүз, мышыкты алабыз колубузга. Ошондо ошо белок конот да мурдубузга, чүчүкүрө баштайбыз. Анан сырткары майда жана белоктор бронхко барса, бизде астма башталат. Ошондуктан кээде айтат да, эмне үчүн мышык аллерген депчи. Биринчи мышык аллерген. Ит де болушу мүмкүн. Иттин териси дагы жаңыланат да, перхоттары түшөт, белок составында бар. Ошондо итке дагы болот. Үй жаныбарларынан ушуларга көбүрөөк болот. Анан сырткары тоок, мал жакын болсо чөпкө көп болот. Чөпкө болгондо бул билүү оңой эле. Үй чаңына болгон бул жанагы кишиде жыл бою аллергия болот. Жыл бою мурду бүтөт, же болсо чүчкүрөт, жөтөлөт, астма жыл бою болгон, демек бул үйдүн чаңына. Себеби ал ошол үйгө күндө келет да. Анан көбүнчө түн ичинде таңга жуук башталат. Ошондо биз дарыгерлер билебиз да, демек бул үйдүн чаңына. Муну дарылоо кичине кыйыныраак, бирок дарыласа болот. Экинчи бул жанагындай сезонный деп коет делет да. Сезонный деген бул көбүнчө жазда башталат, чөп кургап, жанагындай гүлдөп эметкенде. Жайында болот. Кээ бири айтат, меники май айында болот депчи. Май айында ошо дарактар гүлдөп, мындай анан гүлдөп бүткөндө өтүп кетет депчи. Ошондой да болушу мүмкүн. Кээде 2 жума, кээде 3 жума. Кээде жайында башталат дагы күзүндө бүтөт. Же болсо күзүндө жана аябай жаан чачын болуп, кар түшкөнгө чейин болушу мүмкүн да. Бул деген ошол кайсыл чөпкө аллергия болгондон. Биздин жерде көбүнчө жана шыбакка болот. Шыбактын түрлөрү көп экен. Кээ бир мына азыр угуп аткан угармандар да бар болуш керек. Көлгө барганда күчөп кетти деп калат. Көлгө барганда жана шыбактар талааларда кургайт го, анан шамал менен келет, тоолордон келет. Азыр Бишкекте деле аллергендер бар, тоодон келет. Аябай күн катуу тийип, анан жел болуп турганда, ошо тоодон жел келет дагы, ошондо мурду бүтүп, чүчкүрүп, мындай көзүнөн жаш агып, көзү кызарып, кычышып, ушундай болушу мүмкүн да. Клиникалык белгилери мындай баары окшошпу же ар кандай болобу же кантип таанып алсак болот? Эми мындай жалпысынан айтканда муну дарыгерлер аныктайт өзүчү. Бирок мындай үйдөн ушул кандай болду экен деп, мисалы тери оорулары абдан көп да. Тери ооруларына бүтүр чыкканда, эгер энеси байкап калса, энелер көбү байкап калат. Себеби өздөрү айтат да, биз мисалы муну жеп койдук эле, же болбосо туулган күнгө бардык эле. Мен көбүнчө ошентип келгенде сурайм да, качан күчөдү депчи. Ой, 2-3 күн болду деп. 2-3 күн бир майрам болду эле десең, анан айтып калат, ой, биз туулган күнгө бардык, же тойго бардык, же болсо столдун үстүндө коноктостук, конфет көп болду, бала жеди, же болсо бала вареньядан кийин болду, коондон кийин болду деп өздөрү айтат да. Анда ошол бүдүрлөр аллергиядан болот. Анан аллергия болгондо температура көтөрүлбөйт. Ушуну билип калыш керек да. Температура менен болсо бүдүрлөрү, анда инфекциялык болушу мүмкүн. Жана кызамык сыяктуу,
тамагы бүтүп, мурду бүтүп, температура болуп, анан бүдүрү болот да. Аллергияда андай болбойт. Аллергияда дагы бир эмеси бар. Өзү эле өтүп кетиши мүмкүн. Кээдечи өзү кызарып, тырманып, анан эчтеке деле кылган жокмун, анан өзү өтүп кетти деп мындай. Демек, ошол аллерген концентрациясы көп болду организмде. Ал ошондой белгилер болду. Аны кабыл албай калгандан кийин ал өзү өтүп кетиши мүмкүн. Анан кайсыл бир учурда кайра пайда болду деп. Кээ бир айтат, ой, мурда бар эле, азыр кайра болду депчи. Себеби териде абдан көп эме эске тутуу лимфоциттери бар да, клеткалары бар. Эгер ошо биз бирдеме жесек, бизде Б лимфоциты, эске тутуу клеткалары бар, ошондо кармап калат да, эсинде болот ошолчу. Анан кийин, мисалы аллергия оору дарыга биринчи жолу дары алганда жанагындай аллергия болбойт. Ал эске кармап калат, анан кийин ошол дары алса, анан ошондо аллергия башталат. Анда аябай катуу болот. Себеби антителалар иштелип чыкты, а бирок алар ишке кирише элек болот да. Кайра келгенде мындай бетме бет кезигишет да, бул чоочун деп, анан көп болот да, анан оорунун белгиси пайда болуп калышы мүмкүн. Бул биринчи тери оорусу боюнча. Тери кытышып, мисалы үчүн болобу? Ооба, аллергияда тери кытышат. Эгер курч мүнөздө болсо, бүт денесинде болушу мүмкүн. Өнөкөт болуп калсачы, бул өзүнүн жакшы көргөн жерлери бар, ошо бүдүрлөрүнчө, бул моюнда болот. Анан могу бүктөлгөн колдору бул жеринде, могу бүктөлгөн тизесинин артында болушу мүмкүн. Анан колунда да бүктөлгөн жерлеринде тери кичине күрөң болуп калат да, катуураак, лихенификация деп коебуз медицинский терминде. Ошол жер катуураак, анан өңү да карараак болуп калат да, ошол жер кээде кызарып, кычышып, бул уже локализация ошол жерде калып калды деген да, бул уже өнөкөт болуп калды дегенди билдирет. Курч мүнөздө бүт денесинде. Мен айтканда кычышуу менен болот дагы, температура болбойт. Анан сөзсүз бир себеп менен байланыш болот да. Же тамактан, көбүнчө балдарда бул тамактан. Кээ бир кишилер дагы айтып калат, мен ушундай жеп койдум эле, ошондон болду депчи. Ошо тамак менен байланыштырышат, андан таттуу менен байланыштырышат. Кола, фанта бул аллерген. Цитрусовый аллерген, жана апельсин, лимон, анан жерге жакын өскөн кулпунай дагы аллерген. Шоколаддар аллерген. Ошолор менен байланыштырат. Аллергия оорусу ошондой эле мурду бүткөн, мисалы. Мурду бүткөн азыр вирустук деле оорулар да бүтүп атпайбы? Окшош эле. Окшош эле болот да. Көзү кытышып. Мурду бүткөн, эгер мурду бүтүп чүчкүргөн, мисалы чаңдан же болбосо сезонный болсо, былтырда ушул мезгилде болдум десе, бул вирустук эмес. Анан аллергияда дагы айтып коюш керек, температура болбойт. Анан тамагында жанагындай ириң налет болбойт. Мында ачкандачы. Анан эми алы кетүү болот, себеби мурду бүткөндө аба жакшы жетпейт дагы, мээнин дагы жана кычкылтекке жетишсиздигинин артынан баш ооруп, шалдырап, мындай түнү бою дем ала албаса, эртең менен мындай өзүн жаман сезип, мындай шалдырап жаман сезет, же болбосо эртең менен түнкү мурду жакшы дем алып, бирок түштөн кийин башталса, анда түштөн кийин баш ооруй баштайт да. Бирок температура болбойт. Эгер жөтөлүп кышылдаса, бул дагы жөтөлүп кышылдап, анан жөтөлгөндө дайыма бул чоң кишилерге таандык, же болбосо өспүрүмдөргө, жана бронхит болуп ооругандарда, хронический бронхит өзүң да билесиң, анда дайыма жөтөл көп какырык менен болот. Дайыма жөтөл кургак эмес, какырык менен болуп кышылдаса, бул уже хронический бронхит болот. Анан ошол какырыгы ириң сыяктуу, анан кээде температура болуп, мындай бат-бат ооруй берет да. Астмада какырыгы ак болот да. Анан кургак жөтөл болот, анан кышылдаганда, дем чыгарганда мындай үн угулат, өзү да билет да. Кыйч деп дем чыгарганы узун болот. Узун болуп, анан көбүнчө приступ сыяктуу болот да, астмада.
бул түн ичинде таңга жуук болот. Же болбосо мындай бат басканда же тепкичтен бат көтөрүлгөндө ошондо кышылдап эметип калат да. Эми бул жалпы белгилерин айтып атам. Мындай белгилери негизи көп, ал эми дарыгерлер жакшы билиш керек да. Мына ошондой өзүнөн көрдү, мисалы үчүн байкады. Эмне кылыш керек? Ошо кеңеши да. Эмне кылыш керек? Кайсы дарыгерге барыш керек? Кантип дарыланыш керек? Эми бардык эле жерде азыр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Биринчи тепкич бул ошо үй бүлөлүк дарыгерге барыш керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер, медицина айымдары биз бат окутулуп турат. Ошол специалисттер айтып берет да белгилерин, анан кантип дүйнө жүзү боюнча биз дүйнө жүзү кантип дарыласа, бүгүнкү күндө биз дагы ошондой дарылайбыз. Бир айылда кандай дарылайт, Бишкекте да ошондой дарылайт. Себеби бүгүнкү күндө бизде стандарттар бар, протоколдор бар. Ар бир тепкич жазылган. Эгер балада мондай белги болсо, бул дарыны бер. Эгер бул жардам бербесе, кийинкини бер. Андан сырткары, дарыдан сырткары дагы мындай өзүнүн ыкмалары бар да, кантип аллергия оорусун азайтуу боюнча. Мисалы, тамактануу боюнча. Тамактануу боюнча кичинекей балдарда көбүнчө бул тамак болот. Мен айткан жана сөзсүз түрдө аллергендер деген бар да, дагы кайталап кетейин. Бул биринчи уйдун сүтү. Уйдун сүтүндө белок бар. Ошол белок эненин сүтүнө караганда уйдун сүтү ошо белок аллерген болуп эсептелет. Изилдөө көрсөткөндө эненин сүтүн алган балада аллергия аябай аз, жок десе болот. Бирок кошулма жана жасалма кошулма тамак алган балдарда аллергия көп болот. Себеби уйдун сүтү, эчкинин сүтү, жаныбардын сүтүн баарын белок бирдей. Ошолор аллергияга алып келет. Экинчи бул тооктун эти, анан жумурткасы. Анда да белок бар да. Ошондуктан алар. Анан кийин жаңгак. Жаңгакта да белок бар. Ал дагы аллерген. Анан кийинкилер уже таттуулар, жана фанта, кола, шоколад, аны элдин баары эле билет. Анан сырткары мөмө жемиштерде дагы жана боелгон заттар бар да. Кызыл деп коет го, жөн айтылган эмес. Ошол кызылда, ошо кызылга боегон заттар аллерген болуп калат да. Эми бардык эле мөмө жемиште эмес, мисалы кызыл кулпунайда, там кызыл алмага болуп калышы мүмкүн деп коет, таттууларга болуп калышы мүмкүн да. Бирок ошону караш керек. Бир күндө ошо аллергиясы терисинде бүдүрүбарга бир күндө жаңы тамактардын баарын бербеш керек. Бир тамакты берди, байкап туруш керек да. Себеби аллергияны мисалы эртең менен тамак жеди, түшкө жакын кычышып калышы мүмкүн, бүдүр чыгып, кечинде уже тырманып чыгышы мүмкүн да. Ушундай бат белгилери боло турган, аллергиясы бат билине турган көп болот. Поздний реакция деп коет, иммунология боюнча өткөнбүз го. Поздний реакция 1-2 күндөн кийин болушу мүмкүн, бирок булар кичине азыраак болот да, поздний да болушу мүмкүн. Ошондуктан айтар элем, мындай тамакты эмне бердиңер, дайыма мен айтам да, пищевой дневник деп коет, же тамактануу күндөлүгү болуш керек да, энедечи. Эмне жеди жазыш керек. Анан эмне жегенде ошол күчөдү. Дарылар жардам бербейт, ал убактылуу берет. Мисалы биз көп дарыларды берип жок кылса болот өзүчү. Кайра пайда боло берет да. Ошондуктан кайсыл тамактан болуп атат, ошону эне аныкташ керек. Ошол тамакты алып салса, ошол тамакты убактылуу бербей турса, мүмкүн 6 ай, мүмкүн 1 жыл. Ошону ар бир организмди индивидуалды караш керек да. Ошону бербесе, анда ошол аллергия кетип калат. Мен практикамда ошондой көп болгондо, бөрү жатыш болгон бир кыздачы. Өспүрүм кызда. Дайым эле мындай үйүнө барып келет, кайра эле болуп атты да. Анан эмнеге үйүнө барганда болот деп, больницада көп илгери биз көп күн жаткызчубуз да. Анан көбүнчө
биринчи экинчи күндөрү келчү да бөйрө жатыш күчөпчү. Анан кийин эмнеден болду экен деп жана биздин диетабыз бар, кефир ичиш керек, кисломолочный деп коебуз да, сүт бербеш керек, себеби сүттө белок бар депчи. Диетага аябай отургуздук, кисломолочный, дарыласак деле эметпейт. Анан бир күн мындай отуруп анализ жасай баштадык да эмне үчүн биринчи күнү, экинчи күнү келип калды депчи. Себеби мурда көңүл бурган эмесмиз да. Анан кийин кечөө эмне болду эле, могу 6-чы дем алыш күнү бирдеме болуп атат сенде десе, көрсө баня жагат экен. Үйдүндө банясы бар экен. Баняда жана грибки коз карын деп коебуз го. Жана сыз жерлерде өсөт эмеспи? Ооба да. Баняда ошо сыз жерлерде өсөт грибки, ошо грибки менен контакт болот экен да, териси дагы эметип, анын үстүнө биз дагы кефир берип атпайбызбы? Кефирде дагы дрожжевый грибки бар да. Күчөбү? Ошону кабыл алганда көрдүңөрбү, ошондон болуптур да. Анан ошону токтоткондон кийин баняга барса, жаңы баняга барыш керек, же болбосо душта эле мындай сыз эмес жерде, кургатылган жерде сууга түшсө эле кетип калды өзү. Анан кийин келбей калды. Бул бир эмеси. Экинчи, бир больницадан консультант болуп айтпай эле коеюн, ошо больницадан да бул дагы эркек бала, бир 10 жаштагы бала да, келип мага сразу келген жок. Алар көп жерлерге барып көрүнүп, антибиотик, гормон баарын алышыптыр да, эчтеке жардам бербей калды деп келди да. Анан эмнеге антты экен деп мынтип сурап, анан качан пайда болду? Бул жерде астма болчу баладачы. Астманы бронхит деп дарылап, мындай антибиотикти ар деме берип көрүптүр да, бирок уланып эле келип атат да. Жардамы жок. Жардамы жок. Анан эми мен кантип дарылайм? Мен берген дарыларын баарын бериптир да. Анан анализ жасап, эмне үчүн болду экен деп салыштырып, мындай качан пайда болду десек, бир 2 жыл мурда пайда болуптур да. 2 жыл мурдагыга кайрылдык да, эмне болду эле, тамактануу барбы, бул барбы, баарын келгенде 2 жыл мурда бир туулган күнүнө, бир классташынынбы туулган күнүнө барса, мышыгы тууп, кичинекей мышыктар бар экен да. Анан бир мышыкты жакшы көрүп, белек кылып бериптир. Анан ошо мышыктан башталыптыр да. Эми мындай анализ кылсакчы, монтип келсек, ал мышык менен бала чогуу жатат, чогуу турат, мындай мышык өзү кишиге, балага жакын го, мындай. Итке караганда ит дагы жакын, бирок мышык абдан жакын. Анан жана айттым да, мышыктан болушу мүмкүн, мышыкты подарить надо деп, мындай эметти, орусча сүйлөгөн бала экен, ушинтип белек кылгыла десем, ыйлай баштады. Ал деген мен келсем, мектептен келер убагын билет экен да, мышыкчы. Ошол эшиктин оозунда отурат экен күтүпчү. Анан келгенде эле жабышып, ойноп, анан жатканда могу көкүрөгүнө жатат экен да, көкүрөгүнө. Анан элестетсеңер, көкүрөгүнө жатат, эме бүт перхит, жана мен айткан терисинде белок баары дем алып атат. Анан түн бою кышылдап, таңга жуук кышылдап. Анан эмне дары берсең дагы эч кандай таасир бербейт. Анан ошондо мышыкты албасаңар болбойт. Мышыкты алгандан сырткары ошол жерде килем, палас, жана ачык турган китептерди дагы жаап, баарын тазалап, бизде айтып коет да, эгер үйдөгү чаңга болсо, үйдөгү шарт жана түрмөдөгү шарттай болуш керек депчи. Түрмөдөгү шарт деген эмне деген? Бул жана пол болуш керек, кровать болуш керек, анан стол болуш керек. Ашыкча эчтеке жок. Жана андай килем болбош керек, ачык китептер жатпаш керек, себеби китепте чаңды сиңирип алат. Гүл болбош керек жаткан үйдө, себеби гүлдө дагы чаң болот дегендей. Анда сыз грибковый болсо, гүлгө дагы болот да. Ошондой условия шарт түзүп берсе, анда кетет деп. Анан ошондой шарт түздү ошо балагачы. Кийин мага келбей калышты. Мына аллергия оорусунда ошондуктан себебин билиш керек да. Бирок айтуу оңой, бул жерде табуу оңой болуп калды. Ошо сиздики диагностикаңыз көбүнчө анализ менен болуп. Анан кийин инструменталдык бир диагностика барбы? Бул жерде инструменталдык аябай эле оор болуп, анан канын берип, башка оору болсо керек деп. Мен дайыма айтам да, 90% бул
жанагы эне Сүйлөп. бала оорулуу эмнени сүйлөп атат, ошону чогуу анализдеш керек. Эмнеден болду, эмнеден байкадың, эмнеден көзөмөл жүргүзүп, клиникасы качан болду, эмне болду, жаан жаагандабы, же жаан жоктабы, же шамалдабы, же жай, же күз, же Деталь бүт, керек экен ооба, да. ар бир нерсе бул жерде маанилүү. Анан азыр мен келгендер көп келет да анализде. Ой, менде уже көп оорулуулар, менде иммуноглобулин Е аябай бийик депчи. Мен азыр угармандарга айтар элем, ошол анализде эгер аллергиясы бар болсо, иммуноглобулин Е бийик боло берет. Аны түшүрөм деп аракет кылуунун деле кажети жок. Себеби изилдөө көрсөттү да, ошол иммуноглобулин Е оорусу жок балдарда деле болот. Жаңы төрөлгөн балдардан деле алганда ИГЕ бийик экен, а эмнеге десе, көрсөк кайсыл бир муунда аллергия оорусу бар экен да. Ошондуктан ошол антителалар бар экен, берилген да. А бирок ошол себеп таасир этпесе, мисалы ошол киши мисалы мел комбинатта иштебесе деп коелу. Ошол киши жана сыз жерлерде иштебесе, грибковый аллергия болсо, эгер ошо менен контакт болбосо, байланыш болбосо, ал кишиде ИГЕ бийик боло берет, а бирок аллергия болбойт. Ошо Демек анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтышыбыз керек экен, ашыкча анализ кылып, эми өздөрү коротпой эле койгула. ооба, өздөрү эми анализ кылып убара болбой, биринчи ошо үй бүлөлүк дарыгерлерге барыш керек. Алар билет кайсыл учурда анализ алуу керек. Эгер ошол мисалы астма болуп, температура болуп, там жөтөлүп кыйналып аткан учурда, алы жок болуп, ушундай, анда рентген жасаш керек, анда кан текшериш керек. Мүмкүн бул жерде бактериялык бир оору бар деген сыяктуу, же болбосо башка өнөкөт оорулары күчөдү деген сыяктуу. Дагы деле биз анда изилдөө керек. Ооба, тиги көрүүчүлөрүбүзгө айтабыз да, өз алдынча, өз билимче болуп эле барып анализ тапшырып, же болбосо дагы бир диагностиканы кылган кажети жок. Ашыкча эле сарп болуп калат депчи, дарыгерге түз эле дарыгерге баргыла деп айтабыз да дайыма. Анан өздөрү да ошо себебин анализдеш керек да. Эмнеден? Мисалы астмада баланы урушуп койсо дагы, стресс алса дагы күчөшү мүмкүн. Себеби нервный клеткалардын учтарында ошондой зат чыгат дагы, ал аллергия клеткаларына таасир этет, и бала кышылдап калышы да мүмкүн да. Ошондуктан себептер абдан көп. Стресс дагы күчөтүш мүмкүн, иммундук система ылдый болду, кечке көп жумуш жасап, аябай кыжалат болуп, депрессия, бул иммундук системага таасир этет, экология бузулду. Эми айтса көп да. Ошондуктан биринчи пайда болгондо ошол ата энеге айтар элем, балада эмне үчүн пайда болду, өзү көзөмөлдөп, анан дарыгерге келгенде бир себеп менен байланыштырса, анда жанагынтип себебин алып койсо эле, дарынын кереги жок. Мына ошо таптыр өзүндө мисалы үчүн аллергия деп, анан дарылоосу барбы? Дарылоосу да бар. Эми азыр мен убактылуу эле дарылоо, же болбосо дарылап анан толугу менен айыктырып койсо болобу, же кандай? Эми азыр алдын алуу же болбосо дарылоо ыкмаларын айтып кетейин. Үй шартында эмне кылса болот? Мисалы оорулууда азыр эшикке чыкканда чүчкүрүп атат, көзү кызарып атат, же болбосо айылда болсо жана чөп ооруда, чөп кургап, чөп жыюуда болуп атат. Ошолордун кантип алдын алса болот? Биринчи эми ошол менен байланышта болбосу зарыл да. Кээ бирине мен айтсам, мен антпесем, мен оокатым өтпөйт деп калат да. Анда жок дегенде, мисалы эшикке чаңга өсүмдүктөргө болду дейли. Сезонный болду, шыбака там. Анда үйгө кирер замат бетин жууп, мурдун суу алып, мурдун чайкап, оозун чайкап, бетин жууп, анан сырттагы кийимдерин, үй кийимдерин алмаштырса, бул ошол аллергендерди азайткан болот дагы, ошол абалы кичине жакшырат да. Ушинтсе дагы болот. Бул бир жолу. Экинчи жолу, эгер ошол өзү билсе, мисалы менде май айында аллергия башталат десе, анда
ал май айына отпуск алганга аракет кылыш керек, чоң киши болсочу. Жайында болсо мисалы тоолуу жерге кетиш керек да, шаарда Бишкекте турса башка жакка кетиш керек. Себеби Бишкекте чөп гүлдөп атса, мисалы тоолуу жерде ал кечеңдейт, гүлдөй элек жазда. Мисалы чет өлкөдө алар Японияда мисалы көбүнчө жанагындай респираторлор сатылат да. Эми бизде андай көргөн жокмун. Бир-эки жолу көргөнмүн. Бирок мисалы Япония, Европаларда көп киши респиратор кийип жүрөт. Респиратор ошол өсүмдүк майда чаңдарды кармап калат. Ошондой респиратор эми убагы келгенде мүмкүн келер. Эми андай шарт жок болсо, мүмкүн болсо башка жака жашап кеткенге болот да. Жер алмаштыруу дагы бул бир алдын алуу, дарылоо сыяктуу. Эгер жок, мисалы мен деле бул жерде ишимди таштап кете албайм, эгер менде болсо, анда дарыгерге кайрылыш керек. Дарыны өзү билгендей ичкенге болбойт да, себеби аллергияга каршы көп дарылар бар, жана антигистаминный дарылар. Ал биринчи муун, экинчи муун деп бөлүнөт да. Мисалы жанарақ деле бир айтпадыбы, диазолин ичип коебуз андай мындай деп. Диазолин ичкенде диазолиндин терс таасирлери көп, бул ашказанга терс таасири бар, давленияны түшүрөт. Андан сырткары көп ичкенде көнүп кетет, жардам бербей калат да. Анан кийин биз дарыгерлер дарылоо кыйын болуп калат. Ошондуктан биринчи дарыгерге барыш керек, аны менен кеңешип, анан ошол өсүп аткан учурда, чөп өсүп аткан учурда антигистаминный дарыларды 3 ай, кээде мен 6 ай мөөнөткө дарыгер өзү жазып берет. Астмада дагы өзүнүн ингаляторлору бар. Ошолорду дайыма колдонуш керек. Азыркы күндө абдан сапаттуу дарылар бар. Ошо жашоо оорулуунун жашоо сапатын жогорулатуу жана иштөө жөндөмүн сактап калуу үчүн ошол дарыларды такай колдонсо болот да. Анан сырткары жана социалдык булактардан, же болбосо интернеттерден ошол дарыларды дарыгер жазгандан кийин өздөрү барып ачып алып окуса болот да, терс жагын, оң жагын, дозировкасын канча окушса керек. Ооба, окушу керек да. Бирок өз алдынча кабыл албаш керек. Ошону айтар элем. Мына вакцина жөнүндө сурайын дегем. Буга чейин канча жыл, 4-5 жылбы аллергия эгер бар болсо, алдын ала, мисалы үчүн май айында аллергия башталса, апрель, март айында вакцина алып койсо болот деген кеңештер бар. Сунуш кылып калышкан да, анан кийин канчалык деңгээлде бул жардамы бар? Эми дарылоо түрлөрүнүн биринчи курч учурунда деген бар. Ал дарыгер айтып берет, жана мен айткан дарылар. Андан сырткары алдын алуу, ошонун курчуп кетпеш үчүн алдын алуу дагы дарылоосу бар. Ал аллерговакцинация деп аталат. Аллерговакцинация дайыма кышында жасалат. Жазда, жайында жасалбайт. Биринчи калың кар түшкөндөн кийин аллерговакцинация жасалат. Бул деген биринчи диагностика жасалат. Ал деген эмнеге аллергиясы бар. Бизде азыр реактивдер бар, бардык чөптөргө. Көбүнчө могу Казакстандан, Россиядан алып келет да. Ошол бизге жакын казактардын чөптөрү, шыбак жана башка тамактарга, чөптөргө, үйдүн чаңына, эмне бар болсо ошонун баарына реактивдер бар азыркы күндөчү. Ал кандан дагы Банецкий жана башка частный эме лабораторияларда канды алып дагы аныктайт да. Бирок эң жакшысы бул кышында ошондой центрлерге барып, эмнеден аллергиясы бар, терисинде же болбосо кандан аныктайбы. Андан кийин ошол аллергендерди жанагындай суюктук жасайт дагы, же териге берет, же болбосо мурдуна тамызат, же болбосо тилинин астына тамызган түрлөрү болот. Ошону кыш бою, жок, кыш бою алыш керек. Анын өзүнүн схемасы бар да. Эмне үчүн кышында? Себеби кышында жана чөптөр аллергени жок болот абадачы.
эгер биз ошол жайында ошо менен дарыласак, ал абадан дагы алат, анан биз дагы берип атпайбыз ошону. Ошону беребиз, дозасы көбөйүп кетип, ал абалы начарлайт. А биз кышында ошол кайсы аллергияга болсо, ошону биз аз-аздан беребиз. Аз-аздан көндүрөбүз организмдичи. Аз-аздан берип, жазга же жайга жакын анда антителалар болот дагы, ал антителалар көнүп калат. Жана чаңдарга толугу менен белгилери болбойт. Ошондо толугу менен белгилери болбойт. Вакцинация, биз вакцинаны бир эле жолу жасабайбыз. Вот коронавирус деле азыр кайра жасагыла деп атпайбы? Аллерго вакцинация да ошол сыяктуу бир эле кыш эмес, 2-3 кыш катары менен. Кээ бирде бир кыштан кийин жакшы болуп кетет, кээ бирде 2-3 кыштан кийин жакшы болуп кетет. Демек, жыйынтыгы жакшы экен да. Да, жыйынтыгы жакшы. Ал үчүн кышында диагностика жасаш керек. Анда профилактика сыяктуу ошо колдоно берсек болот экен. Ооба, аллерго вакцинация ошол сыяктуу. Дагы вакцина жөнүндө айтып калдыңар, эми мен айтып коеюн. Тиги балдардын аллергиясы бар деп вакцинадан мындай баш тарткан туура эмес да. Себеби аллергиясы бар деп вакцинадан баш тартса, ошол оору менен аллергия экөө болгондо, мисалы коронавирус менен еще аллергия кошулса, анда оору өрчүшүп кетет. Ошондуктан айтар элем, вакцинаны сөзсүз алыш керек. Жана эмдөөдөн бардык календарь боюнча кайсы эмдөө болсо, ошо бала аллергиясы бар болсо да алыш керек. Качан деп? Сөзсүз курч мезгилинде албайт. Бирок мындай басаңдап калганда үй бүлөлүк дарыгерлер билет схемасынчы, жана антигистаминный дарыларды 3 күн берип туруп вакцина жасап, анан кийин да улантып, же болбосо бир дарыларын менен берип туруп, ошонун негизинде вакцина, же болбосо мындай аллергиясы жок болуп, аллергия жок болгон учурда барса, эчтекеси жок деле вакцина жасап койсо болот. Вакцинадан аллергия абдан эле аз кезикпейт десе да болот да. Бул деген миллиондогон балада абдан керектүү информация деп ойлойм. Себеби дегенде бизде азыр модага айланды го, баш тартуу, вакцинадан баш тарткан болбойт. Ошол себептен анан кийин эски оорулардын баардыгы өнүгүп өрчүп атпайбы? Баш тарткан киши, мисалы жана дифтерия же көк жөтөл оору менен оорусанда, кызамык мисалы болбогон, унутулган оорулар кайра баш көтөрөт. Анын үстүнө коронавирус менен кошулганда баланы сактап калуу кыйын болот. Андан сырткары жайылып кетишине да мындай жол түзөт. Мына жаш балдарга мен билишимче да антибиотик дейм, антибиотик керек болот. Андан кийин ошондо педиатрлар антибиотик менен бир антигистамин сөзсүз беришет да. Бул алдын ала аллергия болбосун деп эми бул жерде да караш керек, а бирок андай туура эмес да. Бардык эле балдарга аллергия болуп калышы мүмкүн деп антибиотик менен антигистамин берилбеш керек. Антигистаминдин дагы терс таасирлери көп да. Ошондуктан бирок эгер баланын аллергиясы бар болсо, эгер балада ошо антибиотикке аллергия болсо, анда антибиотикти бербеш керек. Антибиотиктин түрлөрү көп. Бүгүнкү күндө көбүнчө жана пенициллин, амоксициллиндерге болот атпайбы? Эгер ошого болсо, биз башка антибиотик өтүшүбүз мүмкүн. Бул жана макролиды, бул эми дарыгерлер билишет да. Ошол башка антибиотик бериш керек. Башка группадагы антибиотик бериш керек. Ошол антибиотик менен антигистамин берген туура эмес. Себеби дегенде мен эмнеге сурап калдым сизден. Мен дагы сиңдимдин кызы бар да. Анан кийин антибиотик алган сайын эле жанында дайыма антигистамин болот да. А балада деген кичинекейинде болгон бир тамактын бир түрүнө ушундай бирдемсени жеп койгонбу, ошондон аллергия болуп, анан кийин араң терисине бир нерсе чийип кеткен да, кетпей атып, анан кийин кеткен. Ошондон кийин коркунуч болгонбу же эмне билбейм да, бирок антибиотик бергенде сөзсүз жанында антигистамин берилет экен да. Демек ашыкча экен, Бул антигистамин
негизи эле ошол антибиотикке болгон болсо бербеш керек. Эгер антибиотикке сөзсүз тамакка болгон болсо, анда бул башка. Антибиотик башка да, лекарственный Антибиотикке аллергия. болбосо деле мисалы үчүн. Антибиотикке болбосо, антибиотик антигистаминный жок эле берсе болот. Себеби эмне кереги бар, ашыкча химия дарыларын бергенгечи. Мисалы үчүн дагы жаш балдарга баягы антипаразитарный деп коюшат го, анан кийин профилактика кылыш керек деп айтышат, жылына 2 жолу да. Ошондо алдын ала 3 күн антигистамин берип койсоңор болот деп дагы кеңеш беришет. Анда кереги жок. Эгер балада аллергиясы жок болсо, ошо дарыга, анда берүүнүн кереги жок. Антипаразитарный альбендазол, мебендазол деген вермокс жана көп дарыларды аллергиясы жок болсо жөн эле берсе болот. Анан ашыкча, кийин антигистамины керек болгондо анан кечке бере бергенде болбойт да. Таасири жок болуп калат. Таасири уже күчтүүрөөк өтүш керек болуп калат анан. Мен как бизде аллергологияда канчалык дары аз болсо, ошончо баланы иммунитетин сактап калган болобуз да. Ошондуктан себеби ар бир дарыны карасаңар, ошол дары дагы өзү аллергия, побочный терс таасирлеринин бири аллергия. Сиздин каалоо тилегиңиз, кеңешиңиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө? Эми урматтуу угармандар, аллергия оорусун азайтуу үчүн эмне кылыш керек? Балдарды айтайын. Биринчи дагы эле ошо эмчек эмизүү керек. Баланын тамактануусу туура болсо, себеби бала төрөлгөндөн кийин биринчи аллергия оорусу бул тери оорусу. Тери оорусу эмне үчүн болду? Бул баланын тамактануусу үчүн, туура эмес тамак бергендиги үчүн. Ошондуктан биринчи эмчек эмизүүнү сактап калуу керек. 6 айга чейин жалаң эне сүтү. 6 айдан кийин кошумча тамак кириш керек. Бирок эне сүтү 2 жашка чейин же 2 жаштан кийин дагы улантуу керек. Экинчиси баланын өсүп өнүгүүсүнө көңүл буруу. Дайыма бала менен ойнош керек, бала менен чогуу болуш керек. Балага жанагындай сотка планшетти берип коюп эле өсүп атат деп ойлобой, сотка планшет караса да жанында ошо эмнени карап атат, ошону талкуулаш керек, ошо менен ойнош керек. Анан бала күнүнө жок деген бала күнүнө 1 же 2 сааттан ашык планшет соткаларда отурбаш керек. Андан көрө кыймыл аракет, эшикте ойнош керек, китеп окуп бериш керек. Жакшы кароо керек, толук кандуу. Жанагындай эмдөөлөрдүн баарынан өтүш керек. Туура тамактануусу керек. Ушуларды биз сактасак, аллергия оорусу азыраак болот да, негизги себептери. Эң сонун кеңештер болду. Чоң рахмат келгениңизге. Анда эмесе биздин көрүүчүлөрүбүз кайрадан көрүшкөнчө бүгүнкү программабызда биз менен аллерголог болду. Görüşkünçe.